Assalamu alaikum urmattуу bir tuğanдар. Бүгүн биз ислам дининин негизги ибадаттарынын бири болгон намаз тууралуу сүйлөшөбүз. Намаз бул Аллах Тааланын буйругу жана мусулман адамдын күнүмдүк жашоосундагы эң маанилүү ибадат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: намаз диндин тиреги. Намаз 5 маал окулат. Фажр таң намазы, зухр чак түш намазы, аср кечки намаз, магриб шам намазы, иша хуптан намазы. Намаз адамдын жүрөгүн тазалайт, күнөөлөрдү кечирүүгө себеп болот жана руханий тынчтык берет. Урматтуу бир туугандар, келгиле намазды убактында окуйлу, ибадатыбызды сактайлы жана Аллахка жакын бололу.